Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Маанилүү маегибиздин темасы кайрадан эле чечилбей жаткан чек ара маселеси. Анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой, Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы бүгүн да чечилбей турат. Биз менен болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда конокто Баткен областынын экс-губернатору Мамат Марипович. Мамат Марипович, мына өзүңүз күбө болгондой, бүгүнкү күндө Баткен областынын тургундары сиздин ошол областка кайрадан келип губернатор болушуңузду талап кылып жатышат. Бул талаптын негизи өзүңүз ошол жерде иш билги киши катары кандай деп ойлойсуз? Энди мен Баткенден Орто Оз айылында туулуп өскөн киши, мен туулдум, ал жерде өстүм. Туугандарым, жердештерим Баткенде. Андан көп жылы берки Кадамжай районунун Хайдаркан сымап комбинатында 20 жылда иштедим. Анын ичинен 15 жылы Хайдаркан сымап комбинатынын директору болуп иштедим. Андан кийин Кадамжай сымап комбинатында 5 жыл иштедим, директор болуп иштедим. Андан кийин тиги президенттин сунушу боюнча тиги Баткен облусу 99-жылы түзүлгөндө биринчи губернатор болуп 4 жылга жакын губернатор болуп иштедим. Мына ошондуктан тиги элдин талабы, мен ойлойм, ошол иштеген иштеримди тиги аксакалдардын эсинде болсо керек. Анан ошол иштегендердин жыйынтыктары тиги ал элдин оюнда болсо керек. Менден кийинки анан иштеген губернаторго салыштырмалуу кылып, анан ошого жараша тиги анан менин тиги көп жерде иштеп, жанагы опытымды карап, ошо талап кылып жатсалар керек да. Бүгүн элден өткөн тараза жок, анткени эл деген өзү билет ким менен кандай иштешти. Мына элдин талап кылып жаткан себептердин бири, алардын айтымына караганда, сиз иштеп турган маалда ошо чек ара маселеси мынчалык кооптуу болгон эмес экен. Мунун сыры эмнеде? Эми ошол иштеп турганда эл менен жолугуу бул абдан тез, регулярно деп коет орустар, тез жолугуп, тез элдин оюн угуп, тез ошо бир эле областка, районго жыйып албастан айыл өкмөттөрү сайын мен жолугуп жүрдүм да, дайыма айыл өкмөттөрү сайын жолугуп, проблемаларды чечүүгө аракет кылып, анан тышкары Өзбекстан менен Фергана областы чектешкен Фергананын жетекчилери менен Ленинабад областынын жетекчилери менен тыгыз байланышта болуп, алар менен жолугуп, мен Хаджентке, Ферганага барып турдум, алар бизге Баткенге келип турду. Анан салыштырмалуу биздин Баткен абдан кичинекей шаар, Ферганага салыштырганда, Хаджентке салыштырганда алардын историясы биздин Баткенге караганда мындай узунураак, чоңураак. Ошол менен бүт проблемаларды телефон аркылуу жолугуу аркылуу биз тынбай сүйлөшүп турдук да. Мен ойлойм, ошонун негизинде бизде мындай контакт, анан тиги мен айтып коеюн, тиги Фергананын жетекчилери абдан деңгээли жогору, көп кызматтарда иштеп, тепкичтерден өткөн азаматтар эле. Ошондой эле Тажикстанда ошондой эле. Мына ошондуктан биз бири-бирибизди абдан түшүнүп, бири-бирибизди сый менен проблемаларды чечтик да. Мына ошондуктан эл менен жолугуп, анан тиги чектеш, биз менен чектеш болгон тиги мамлекеттердин башка мамлекеттердин областтардын жетекчилери менен тынымсыз байланыштын негизинде ошо бир жакшы ойлор калса керек да биздин элибизде. Мына ошондуктан мени келсин деп жатаптар. Мен алар телефон чалганда мен айттым, макул, энди ошо барып иштеп берейин, бирок мамлекет шайласа, чакырса, өкмөт чакырып, Мамат эке барып иштеп бериңиз десе, мейли, мен иштеп берейин деп оюмду айткам. Бүгүнкү күндө ошондой бир чечилбеген маселелерге, бул бир эле Баткен областында эмес, Кыргызстандын бир топ жерлеринде эски жетекчилерди талап кылып, ошол жетекчилер кайра келсе, биз элдер бир көйгөйүбүз азыраак болуп жашайт элек деген учурлар биринчи жолу эмес. Мен бул жерде айтайын дегеним,
ошо биздин мурунку жетекчилер, мисалы үчүн сиз сыяктуу биздин ошо эл менен тил табышы иштей ала турган инсандарыбыз эмне үчүн өздөрүнүн артынан кадр тарбиялап кетишпейт? Мисалы үчүн сиз ошондо мүмкүн жаныңызда бир ошо Баткенди жакшы билген Баткендин тургуну, деги эле Кыргызстандын жараныбы бир өзүңүздөн кийинки бир келечек муунду кийин иштеп кете ала турган, эл менен тил табыша турган кылып тарбиялаган учуруңуз болду беле? Мындай да. Енді бұл жашыра тұрған ешқандай принцип жоқ. Мен теги Баткенде мен губернатор болып тұрғанда, менің бірінші осы орынбасарым бұл теги түндік жақтан болуш керек екен да. Мен бір-екі теги аппараттың жетекшілеріне, президенттің аппарат жетекшілеріне сұрау бердім да, эмне үчүн ушундай кыласыңар деген жооп. Теги Советтер Союзу жашаганда биздин экинчи секретарларыбыз экинчи дайыма орустардан болчу эле деп айтып жатпайбылар. Анан бул Кыргызстан болуп калбады. Эмне кыргыздар бири-бирибизге ишенбейбизби? Бул эмне деген деп мен ушу конфликт болгон эсимде. Конфликт болгондуктан ошондуктан кадрларды теги дайындоо бул губернатордун милдети эмес, бул республикада жетекчилердин милдети. Президенттин, өкмөттүн милдети болуп калганда, мен теги губернатор болуп туруп, ушул кадр мен орынбасары болсун дегендей деген эч мындай эмеге алынчу эмес да. Баарынан кызыгы бул жерде сизди бир эле Кыргызстандын жарандары, ошо Баткен областындагы сизге ишеним көрсөтпөстөн, ошо кошуна Тажик өлкөсүнүн жарандары дагы сизге ишеним көрсөтүп, ошол киши келсе бүгүн биз Кыргыз менен Тажик эки тарап болуп турушпайт элек деген ойлорун айтып жатышыптыр. Бул жерде мени баарынан кызыктырган нерсе, мына кече жакында сиздин тарапташтарыңыз дейбизби, же болбосо калыс эл дейбизби, чогулушуп сиздин келишиңизди бийликтен талап кылышты. Ошол эле учурда бир күн кийин бүгүн иштеп жаткан губернатордун тарапташтары чыгып, эки жак бири-бирине пикир келишпестиктерге чейин барды. Андан мурда Баткенде окуя болуп өткөндө, Баткен областынын милицияларын гана тревога кылып көтөрүп, границада ушундай чатак болуп жаткандыгы жөнүндө бир тревога кылышты эле. Ал эми кече ошо ички Баткен областындагы эки тарап эл бири-бири менен тирешип турганда, Ош областынын милицияларын күч органдарында чакырып жардам сурашты. Мындан келди биз өзүбүздүн көлөкөбүздөн өзүбүз коркуп, ички душмандарыбыздан коркуп, ал эми сырттан келип бизди атып кетип аткан, сабап кетип аткан кошуна өлкөнүн жарандарына каршы турууну ойлобой эле, ошол ичиндеги эле бири-бирибизден коркуп, бири-бирибизге бир кооптуу мамиле жасап жаткандай болдук. Буга сиздин оюңуз кандай? Буга менин оюм ошол теги ошол жетекчинин деңгели. Ошол жетекчинин деңгели. Буга чейин дагы бир топ бизде маалыматтар бар эле. Эмне үчүн жетекчилер Баткенге баргысы келип, же болбосо Баткенден кеткиси келбейт дегенчи. Анткени ал жерде деген бизнес жок, же болбосо шаар эмес, борбор эмес. Мунун бир себеби жанагы күйүүчү майларды мыйзамсыз алып, ошол чек аранын бүгүнкү күндө биз тараптан каралбай калгандыгына Тажик өлкөсү өздөрүнө пайдалуу бир топ нерселерди мыйзамсыз алып өтүп жаткандыгына, башка тараптан биздин бир чечүүчү органдар ошону өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына жумшап, ошон үчүн эле ошол жерде өздөрү каалаган губернатордун болуп турушун, же болбосо эч ким тоскоол болбошун каалашат деген маалыматтар бар эле. Буга сиздин оюңуз кандай? Ондай да бүгүнкү күндө бизде мынабул бизнес алдыга чыгып жатпайбы? Бизнес, ошо бизнес байлардын ою мына биз азаматтарыбыз атышып, чек арада жанагы тажиктер менен болгон конфликтте атышып, биздин 6 чек арачыбыз теге жарадар болуп, тажиктер канча жарадар болгон, канчасы өлгөн эч кандай информация жок да, бизге берген жок да. Ошондой болуп границаны жаптык. Аябай жакшы болду, туура болду. Граница жабылып турганда теге сүлүктүнүн көмүрү тажиктерге сатып жаткан эле бир топ төмөндөдү. Андан кийин теге жанагы горюче смазочный, бензин, дистопливо ташыган машиналар токтоду. Баткен областында теге жетиштүү болуп калды жанагы горюче смазочный материалдар. Жол бузулбай калды. Бул жанагы 40 тонналык машиналар жүрүп олтуруп туруп, күнүнө жүздөгөн машиналар жүрөт эле.
жолду талкалап салды да булар. Жолду талкалап, жаңы курулган жолдорду да талкалоого алып барат эле да. Бул токтоп калды. Анан бул зыянынан пайдасы көбүрөөк болду да границаны жапканыбыз. Бирок ошону шашып ачып койдук да, туура эмес ачып койдук. Себеби бирдок проблемаларды чечип туруп ачканыбызда пайда болот эле да, Баткен областына, Кыргызстанга да пайда болот эле. Ошо жанагы бизнесмендердин пайдасы жоголуп, тажиктерге сатылып жаткан көмүр, тажиктерге сатылып жаткан бензин, дистопливар токтобосун деп, ошолордун аракети менен тиги биздин граница ачылып калды деген элдин ою да, элдин ою. Мунун башында ким турат деп ойлойсуз? Энди ким турат, аны мен билбейм да. Мен ким турат, ал жерде фирмалар кимдер ташып турган, анан ким менен кандай мамилеси бар, аны мен билбейм да. Эми бүгүн ушу бийлик башындагылар көңүл буруп, элдин талабын аткарып, анткени бүгүн ал жерде азыр абдан курч турат абал. Сизди кайра ошол жерге алып барса, бул чек ара маселелерин жана элдин талабын кандай кылып чечип бере алат элеңиз? Тиги биринчиден аны чечилсе, мен элге айттым, мейли мен барып иштеп берейин, бийлик анан тиги өкмөт чечсе бул маселени. Анан чечкенден кийин мен чечкенден кийин бул маселени сүйлөшсөк да. Анан чечпей жатып элиптир мен айтып олтурсам туура болбой калат. Сиз азыр өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, 75 жаш Кутман-Куракта экенсиз. Бирок ошого карабастан бүгүн дагы деле эл сизди суранып жатат, ал киши аксакал катары келип, ушунун аябай бир мандемин билет эле деп. Ушу мейли 3 жыл дейбизби, 5 жыл дейбизби, ошол жерде өлкө элди башкарып иштеп калсаңыз, сиз ошол өзүңүздүн ордуңузга көзү жеткен, ошол упурталдуу жердин маселесин чечип турган бир кадрды тарбиялап берип кете аласызбы? Жаш муундарга. Энди ал кадрды бүгүн өкмөт чечет, кадрды бүгүн президент чечет. Себеби тиги райондун жетекчисинен тартып, министр, вице-премьерлерге чейин мына ошол тиги өкмөт менен тиги президент, анан жанагы коалицияга кирген фракциялардын жетекчилери чечип жатпайбы бүгүн. Мына ошондуктан кадр маселесине мына чече тургандар ушулар. Ал жердеги өкүлгө андай мүмкүнчүлүгү менин оюмча жок, андай мүмкүнчүлүктү бербейт. Бирок даярдалган кадр жөнүндө өзүнүн сунушун айтканга мүмкүнчүлүк болот да. Мен эми бүгүнкү күндө элдин талабы ошондой болуп жатат, опурталдуу жерге да ойлоп жатам да. Эгерде ал жерге бир иш билги киши барбаса, мына бүгүнкү күнү өткөн абалы бир эле эл, эки өлкөнүн элинин пикир келишпестиги эмес, бул жерде өлүм учурлары катталган да. Дагы бир сизден сурайын дегеним, мына бүгүн сизде деле маалымат бар болуш керек. Курсан Асановдун түштүк тармагы боюнча МВДнын зам министри кылып шайлашкан. Негизи эле ушул кадр бизге керек беле деген маселе мени башынан эле кызыктырып келет. Ал кишини бир нече жолу студиябызга чакырсак да келген жок. Мен бүгүнкү күндө ал кишинин ролун көргөн жерим эле ушул Баткен. Баткенде ызычуу чыгат, Курсан Асанов барат, убактылуу басат, убактылуу. Андан кийин карап турсаң, дагы бир нече убакыттан кийин кайра эле ошол ызычуу чыгат, кайра эле Курсан Асановду жиберишет, дагы убактылуу басып келет. Буну менен ойношу туура эмес го деп ойлойм. Анткени деген ал ызычуу чыккандан Курсан Асановдун барып басып келгенден өкмөт дагы Курсан Асановдо эч кандай зыян же пайда көргөн жери жок. Бул жерде ошол Баткен областынын эли, эки элдин ортосундагы кагылышуу, биздин мамлекеттин деңгээлине болгон башка өлкөлөрдүн көз карашы, биздин мамлекеттин аброюна шек келип жатат. Негизи эле ушул министрликтин бизге кереги бар беле, сиз кандай деп ойлойсуз? Тиги Курсан энди барып чечкени, ал проблемаларды эл менен сүйлөшкөнү жакшы. Бирок муну мынау стратегический планда чечиш керек да бул маселени. Мен жанагы түп тамырынан чечиш керек, э? Орусча интервьюмда айттым, бул биз жанагы Кокон хандыгында ал жерде бирге жашап келгенбиз, өзбек, тажик, кыргыздар. Царский Россияда бирге жашап келгенбиз. Советтер Союзу убагында 40 жылга жакын, Советтер Союзу убагында 72 жыл бирге жашап келгенбиз. Мына 23 жыл болуп бара жатат эгемендүүлүктү алганга. Советтер Союзунда жашаган адамдар тиги башка дүйнөгө кетип жатат, азайып жатат. Жаңыдан өсүп келген, жанагы 10 жаштагы балдар аттырып 30-35ке кирди. Пионерде болгон эмес, комсомолдо болгон эмес. Мектеп тарбиясын кандай көрдү, аны бир Кудай билет.
Ошондуктан жаңы поколениялар өсүп келе жаткандыктан бүгүн чыр-чатак көбөйүп бара жатат. Тиги Советтер Союзунда бирге жашап, бир тууганбыз, доспуз деген эл дагы бир 10 жылдан кийин жок болот, бир 15 жылдан кийин бардыгы. Анан жалаң жаңы өскөн жаңы адамдар тиги эмеде өлкөдө жашап алат да, Тажикстанда да, Кыргызстанда дагы. Мына ошондо абалабданууга болот. Ошондуктан бүгүн мүмкүнчүлүк болсо тезирээк жанагы чек ара маселесин тезирээк чечип алыш керек да. Демаркация, делимитацияны тезирээк чечип, мен ошондо айттым, мына негизи Баткен району боюнча эки проблема бар да, Ворох айылы менен Мачай айылы. Мачай айылда бул проблема болбойт эле, жана Жака өрүктө проблема чыкпадыбы? 5 жыл мурда тиги Бакиевдин убагында ал жерге атын айтпай эле коеюн, бул жер Тажиктин тиги Кытайлар жол салып асфальт кылып жатканда бир 250 метр дарыянын боюнан ошо Жака өрүккө чейинки 250 метрге бул Тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадымаров кол койгон да, государственный секретарь болуп туруп барып. Ошол кол коюлгандан тартып тиги Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү, Ак Татыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калды. Бүгүн анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошо жолдун Мачайга кеткен жагына, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жээгине салына баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган жер. Себеби ал жер Кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчү эмес. Анан бир азаматыбыз ал жерге тиги бир 15 жыл мурда, же 10 жыл мурда, 15 жыл мурда мактап койсо, тиги Самаркандек айыл өкмөтүнүн башчысын мактап койсо, о кыйын экенсиң сиз укмуш деп, жана Чарку айыл өкмөтүнүн тажиктердин башчысы, ар жактан Найман, Сур мактап койсо, ошол жерге тажиктерге жана заправканы курганга уруксат берип койгон да. Мына ушунан башталган да. Анан ошо айыл өкмөтү, район тарабынан, облус тарабынан, облус 99-жылы пайда болду. Контролдун жоктугунан ушундай жергиликтүү бийлик өзүнүн боштугун көрсөтүп, тиги тажик тараптарга көп уступкаларга барды, орусча айтканда. Көп берип койду да. Мына ошондон бале ошондон башталып келе жатат да. Биз кайсы жерге барбасын, кыргыздар жерин берип коюп турат. Ошолорду мынандай тартипке чакырыш керек да, ошондойлорду. Контролдун жоктугунан жана ошо административ райондордун жетекчилеринин орусча халатность деп коет да. Ошо мындай жакшы өзүнүн милдетин аткарып, талап кылып, текшерип карабастыгынан ушундай жерлер берилип, бүгүн чыр-чатакка айланып отурат. Ошо бүгүнкү күндө тажиктердин ошол жерде пикир келишпестиктердин чыгып жаткан себеби кыргыздын жарандары көптөрү көчүп кетишип, жакшы жашоо жумуш издеп, бош калган жерлерге алардын келип отурукташып алган бир себепкер деп айтылып жатат. Жана экинчиден ошо тажиктерге кыргыздын жерин мыйзамсыз саткан жарандар жөнүндө сизде маалымат барбы? Эгер болсо, муну ачык эле айтуу керек, анткени деген биз жанагы ооруну жашырса өлүм ашкера калат деген эле жашоодо жашап жатабыз. Кээ бир инсандарды бийликте отурат деп атын жашырабыз. Кээ бирөөбүз деген мен досум эле көңүлү калат деп жашырабыз дагы. Ошону жашырып отуруп, бүгүнкү күндө мына өзүңүз күбө болгондой бир топ өлүмгө чейин барган нерселер катталып атат. Ошол жөнүндө эмне билесиз, айтып берсеңиз бүгүн элге. Мачай деген айыл бар. Мачай айыл. Мурда кыргыздар жарымына жашайт эле. Бүгүн болсо Таштумшук деп ошол жерде гана бир аз калды тажиктердин арасында. Ошо тажиктердин кысымдыгынан үйлөрүн сатып, Самаркандеге көчүп, Ак Татырга көчүп, таштап татып өткөндө, тиги администрация, райондук администрация текшерген эмес, караган эмес да. Мына ошондуктан көп территория, көп тиги жашаган үйлөр тажик тарабынан сатылып туруп, тажиктер өтүп кеткен. Ворохта да ушундай. Ворохта да биз 50-жылдын аягында, 60-жылдын башында Хрущев Советтер Союзунун башында бир генеральный секретарь болуп турганда, бесперспективный село деп кыргыздар Кишемиш, Керевшин, Бедек, Андиген деген айылдардан элди көчүрүп алып келип койгон. Анын ордуна мына Бедекке тажиктер Ворохтун жанында эле толугу менен өтүп алды.
толугу менен ал жерде бедекте жашаган элдин территориясын 3 есе көбөйтүп, тоодун бооруна чейин чыгып кеттилер. Биз болсо ал жерде не перспективный сөйлөдүп бошотуп коюп көчүп келип алганбыз берки Аксайга. Же Самаркандеке, же болбосо Ак Татырга, же Көк Ташка көчүп. Мына ошондуктан биз мына уступка менен келе жатабыз да. Биз чүйгө көчүп келип жатабыз. Жана ички миграция болуп туруп, чүйгө, Бишкекке чүйгө көп келип жатат да. А тажиктерде андай чүйдө бош жери жок. Алар Россияга барып иштеп келсе дагы кайтып эле ошо Ворохуна келет, кайтып эле ошо Машайсына келет. Көйүп жатат алар. Алар тиги орусча айтканда рождаемость аларда Орто Азия боюнча биринчи местода. А биздикилер болсо Россияга көчүп кетип жатат, гражданствону алып жатат, чүйгө көчүп келип жатат, таптакыр чүйгө орношуп жатат бардыгы. Ал жерде элдин саны көбөйгөнү менен аз көбөйүп жатат да, себеби ал жерден көчүп кеткенден кийин. Ошондуктан тажиктердин ою ушундай кысымдыкка барса кыргыздар кетип калса жакшы болот эле деген ойдо. Ал коркунуч турат. Лейлек районунда, Баткен районунда, Кадамжай райондорунда бул коркунучтар турат. Ошондуктан тезирээк чегераны делимитация, демаркацияны тезирээк чечпесе, бул мыйзам сүйлөшүп теги республиканын жетекчилери менен, эли менен тезирээк чечпесе, бул маселе барган сайын оордой берет. Бир великий кишинин айтканы бар. Коңшуларды Кудай берген дейт да. Коңшулар бул өзүнүн Кудай берген булар. Бул эл менен, коңшулар менен биз мындай тынчтыкта, анан достукта жашаганыбыз жакшы да. Биз ошого барышыбыз керек да. Жанагы конфликттерди чечип, туура чечип, теги консенсуска келип чечип, ошого барсак биз коңшулар менен жакшы жашайбыз. Мен сиз менен азыр сүйлөшүп отуруп, өзүмдүн бир бала кезинде окуган жомогум эсиме түштү. Персия элинин жомогу эле. Эки тарап урушуп, бир миңдеген адам каза болуучудай бир согуш болуп жатып, ошол жерде деген канчалаган хандар, канчалаган эл башкарган кишилер кийлигисе дагы ошол согуш токтобой турган болуп, бирок эмнегедир эки тарап тирешип турганда, ортосунан бир чымчык учуп өткөндө, ошол чымчыктын учуп өтүшүн элдер деген бир башкача кабыл алышып, ошону бир ырым көрүп, ошону бир жакшылыктын нишаны көрүп, эки тарап согушпай токтоп калган экен. Ошол бир чымчыктын учуп өтүшү эле ошол эки тараптан кан төгүлүүнү, канча баланын жетим калуусун, канча аялдын жесир калуусунан сактап калган бир жакшы жомокту окудум эле. Биз дагы ошо Баткен эли менен бирдикте эле бир жакшы үмүттү күтүп туралы. Эгер чындыгында эле сиз барып жетекчи болуп калсаңыз, мүмкүн эки элдин ынтымагы мындан ары да күчөйт деп ойлойбуз. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен бүгүн маек курган Баткен областынын экс-губернатору Мамат Марипович болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.